Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер. Бүгүн сиздер менен Капар Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет китебинин ичиндеги 22 сухбаттын биринчи сухбатын окуп чыгабыз. Биринчи сухбат өзүн өзүн тейлөө жөнүндө. Бул жерде 4 маселе каралат. Биринчиси дене боюн таза сактоо, экинчиси жарашыктуу кийинүү, үчүнчү туура тамактануу жана башка. Төртүнчү дене тарбиясы, спорт жөнүндө. Ата-энелер мен эми китептен окуп атам. Кичине китептен окуп, талкуулап кете беребиз. Ата-энелер үй бүлөдө балдардын тарбиясына көңүл буруп, убакыт бөлүп киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоюшат. Балдар менен баарлашканда дене боюн таза сактоо жөнүндө кененирээк айтып берүү. Ата-энелер, ушул нерселерди биз айтып беришибиз керек. Айтпасак эч ким айтпайт муну. Балдарыбыз бизге керек, көңүл бөлөлү. Анан күнүнө убакыт бөлө баштасаңыз, балдарыңызга бир аздан кийин аябай көбүрөөк кызыга баштайсыз. Дене боюн таза сактоо жөнүндө. Дасторкон четинде дене боюн таза сактоо жөнүндө сүйлөшүү. Мисалы, жумасына 1-2 жолу тырмагын алуу. Ич кийимдерин күнүгө алмаштыруу. Башын бир жумада 2 жолу жуу жана башканы айта жүрүүбүз зарыл. Жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деген биздеги макалды эстеп жүрөлү. Жумасына тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убакта өз дене боюн таза алып жүрөт. Таза жерлерди басып, кийимдерин кир кылбай, ар убакта самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз арчуусу жана башка болуусу керектигин айтуу. Колу, бутунун, тырмактарын алып, чачтарын ар убакта тартипке келтирип туруу жөнүндө да ата-эне үйдөн айтып туруусу керек. Бул тарбия дөңгөлөгүнүн эгерде карасаңар, дене бою, дене тарбиясы дегенде тазалыкка биз баа коебуз. Мына ошого жакшы кошумча болот. Эмне деп айтыш керек? Исламда айтылат, ат-тахуру шатрул имани деген сөз бар. Бул тазалык ыймандын жарымы деп коет да муну. Эми уланталы. Экинчи, жарашыктуу кийинүү дагы бул өзүнчө чоң маданият деп ойлойм, дейт Капыр агай. Моданы куугандан алыс болуп, өзүнүн болгон кийимин таза, тыккан, жарашыктуу кийинүүгө жаштайынан үйрөтүү. Жумушчу кийимдери өзүнчө болгону жакшы. Мисалы, талаа иштерине барганда, мал жайгарууда жана башка. Үчүнчү, туура тамактануу жөнүндө учка экеп. Акыл эс жактан өнүгүү үчүн тамак ашка көңүл буруу зарыл. Эртең менен балдарга ботко, каша берүүнү балдар дарыгерлери да көп айтып келишет. Себеби гречка, күрүч жана башкалардан жасалган азыктары балдарга энергия берет. Витаминдүү тамактарды жегенге тарбиялоо. Ашыкча тамактануудан сак болууга үйрөтүү. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси келтирилген. Угабыз. Адам курсагын ашыкча тойгузгандан жаманыраак идишти толтурган жок. Адам баласына ачкачылыкты кетирген, денесин тургузганчалык тамак жетет дейт. Ачка болбосоң, анан басып жүргөнгө жете тургандай тамак жесең жетет деп турат. Эгерде андан ашырууга муктаж болсо, анда анын 3/1 тамагына, 3/1 суусундугуна, 3/1 дем алуусуна болсун дейт. Муну мына пайгамбарыбыз айткан. Ошол эле учурда зыяндуу азыктар тууралуу да балдарга айта жүрүүбүз зарыл. Мисалы, газдалган суусундуктар, тез даяр болуучу тамактар, булар өтө зыян экендигин дарыгерлер да айтып келишүүдө. Балдарды толуп кетүүгө жана ар кандай ооруну пайда кылуу коркунучу бар экенин түшүндүрүп, үйдөн дасторкон четинде баарлашып талкуу кылышыбыз керек.
Туура эмес тамактануудан улам балдарга тиш, тамак, ич, көз оорулары пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле витаминдүү тамактарды жебесе да балдардын акыл эсинин, дене боюнун өсүүсүнө кемчилик жана башка болушу ыктымал. Жасалма тамак аштардын ордуна өзүбүздөн Кыргызстандан эле өндүрүлүп чыккан витаминдүү мөмө жемиштерди, кургатылган жемиштерди жеш керектиги, алма, өрүк, алча, шабдалы, кактан компот ичүү ден соолукка пайдалуу. Аң сезимин өстүрүүгө, эс тутумун да жакшыртууга мөмө жемиштер өтө пайдалуу экенин балдарыбызга баса белгилеп айта жүрөлү. Мисалы карагыла, хадисте айтылып атат. Үчтөн бирин бош кармагыла, үчтөн бирин суу, үчтөн бирин тамак болсун деп пайгамбарыбыз айтты. Ушул жерде кошумчалай кетсек, Авиценна Абу Али ибн Сина деген мусулмандардан чыккан улуу дарыгер болгон. Билебиз аны. Ал айткан өзүнүн канун фиттип деген канун философии деп коюшат. Ушул китебинде тамак сиңирүү, ден соолук боюнча чоң эмгегин жазган. Ошол эмгегин жазганда айткан экен. Эгерде адам баласы тамакты азыраак жегенде мен ушунча эмгек жазбайт элем деп айткан экен. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн тамакты аз жегенге үйрөтөлү. Бирок мындай да бир четинен балдар, кичинекей балдарга көз чаптырып байкай турган болсоңор, тамак көп жебейт. Биз көп жейбиз, чоңдор. Балдарды карасаңар, кичине эле жейт дагы, анан болду, кечке ойноп жүрө берет, кичине эле жейт, ойноп жүрө берет. Ушул нерсени байкадыңар беле? Алар мындай табияттан биринчи көп тамак жебейт. Биз аларды көп тамак жегенге үйрөтүп коюп атабыз да, биз өзүбүздү тыялы. Кийинки маселе туура тамактанууда туура пайдалуу азык заттарды жөө тууралуу. Мисалы, 1 килограмм эт азыркы убакта 500-600 сом турса, 1 килограмм сосиска 250-300 сом турат. Мына сосиска кандай зыян болуп атат. Колбаса, мармеладдарды алып берип атасыңар, мына же болбосо акча берип коебуз, магазиндерде бар, кызыл, тазыл, көк болгон. Бул желатинден жасалат. Желатинди кызыгып издеп көрсөңөр, бул харам. Чочконун этинен терисинен жасала турган заттар да. Бизге болбойт булар, зыян. Чипсы, кириешки. Өткөндө бир окуя болду. Бир бала коланы ичип, анан чипсы, кириешки жеп эле жашап жүрө берген экен. Организмине витамин жетпей, анан сразу эле мүрт кеткен да бир күнүч. Организм өзүнүн өзүн жеп, баягы өзүнө майларды жеп, беркилер полезный тамак болбой, жөн эле организм алданып жүрө берген дагы, анан бир күнү шарт кеткен да. Дагы сэндвич. Сэндвичтен отравление болуп атат. Боор алмашуу операциялары көп жүрүп атат. Себеби полуфабрикаттар, химия менен биз организмди толтуруп атабыз. Ушуга көңүл буралы. Кийинкиси, жасалма тамак аштардын ордуна өзүбүздөн Кыргызстандан эле өндүрүлүп чыккан витаминдүү мөмө жемиштерди жөндөй деп атпайбы? Бул биз өзүбүздүн өлкөбүзгө патриот болууга дагы үйрөтөт да бул жерден. Мисалы, чет элдин товарларын эле ала бербей, биз өзүбүздө чыккан, мына өзүбүздө чыккан жакшы нерселерди алып жей турган болсок, биз өзүбүздүн өлкөбүзгө кылган инвестициябыз болот да. Бир жолу Саид Давлатов айтып атпайбы, жаш кезинде дейт, бир сакур чогуу группалаш чогуу комнатада жашаган түрк бала экен да. Анан ошол бала дейт, жүрү түрк бала эмес, башка өлкөдөн, эсимен чыгып кетти, бир өлкөдөн жүрү деп аябай алыс жолду басып, анан өзүнүн өлкөсүнөн келген ошол бир магазинчилер бар экен, ошолордун бизнеси да. Ошолорго апарып анан бир нерсе сатып алган экен да, анан аябай бир жарым сааттай жол басты дейт да. Анан Давлатов сурап турду, эмне үчүн сен ушунча жарым саат жолду басып ушул жерлерден алып атасың десе, берки комнаталаш студент айткан экен, мен азыр студентмин, өлкөмө салым кошо албайм. Ата энеме да акча жөнөтө албай атам. Анан мен өлкөмө кылган салымым ушул.
Менин жердештерим бизнес кылып атат. Мен ошолордон барып сатып алсам, алардын кичине болсо дагы мен өзүмдүн өлкөмө инвестиция кылып атам дейт да. Алар тапкан акчаны баары бир ошол менин мекениме жөнөтүшөт бир бөлүгүн деп айтып атпайбы. Көрдүңөрбү мына бул кандай патриоттуулук. Мисалы үчүн түрктөрдү карасаңар, түрктөр турецкий кафелерге барып тамактанышат да дайыма. Жөнөкөй кафе, белкинде биздикилерге келип отуруп жегендерин деле көрбөйсүңөр. Себеби буларда бизнес өнүктүрүү, баягы маданияты, бизнес маданияты бар да, патриотизм аябай бар. Биз мына ушул нерсеге карагыла, жөнөкөй эле мына бул дасторкон четинде отуруп өзүн өзү тейлөө деген темага ичинде эле патриоттукка да тарбиялап коюп атабыз. Ошону менен катар эле өз убагында тамактануу, аз-аздан жана тез-тез калориялуу азыктануу ден соолукка Ошону менен катар эле өз убагында тамактануу, аз-аздан жана тез-тез калориялуу азыктануу ден соолукта болуунун шарттары экенин да балдарга жаштайынан айтып, үйрөтүп баруу зарыл. Төртүнчү, дене тарбия спорт жөнүндө. Чындыгында баланын акыл эси, адеби жөндөмдүүлүгү, адамдын асыл сапаттары алгач анын ден соолугуна толук көз каранды болот. Дайыма өз убагында калориялуу тамактанып, дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасап турса, спортту сүйүп, спорт менен дос болуп, ден соолугун ар дайым чыңдап туруусу жөнүндө да үй бүлөдө түшүндүрүү иштери болуп туруусу керек экенин ата энелер айта жүрүшү зарыл. Табият коюнундагы кыймылдуу оюндар балдардын ден соолугунун кепилдиги экендигин унутпаңыз. Бул жерде дагы кошумчалай кетсек, биз балдарды табиятка жакын кылып тарбиялаганга аракет кылалы. Ошондо бул жерде жазылып атпайбы, мына табият коюнундагы кыймылдуу оюндар балдардын ден соолугунун кепилдиги экенин унутпабыз. Шаарларда айрыкча мына балкондон чыкпай эле, үйдөн чыкпай эле жүрө берсе, слабый болуп калат да балдар. Ошондо айылга жөнөтүп, баягы жер менен мына топурак менен ойноп, табиятка жакын болсо, бала күчтүү болот да, чыгармачылык, ой жүгүртүүсү өнүгөт. Эми жыйынтыктоо дейт. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары болот. Ошол баалуулуктарга дагы эрежелерди балдар менен биргеликте киргизип, ошол эрежелердин негизинде да дасторкон четинде баарлашып талкуулап турсаңыздар, үй бүлөңүздөр бекем жана ынтымактуу болот. Мисалы, адамгерчилик, мартык, ынтымак, адилеттүүлүк жана башка. Бакытты талаадан эмес, баладан изде. Демекчи, урматтуу ата энелер, балдарды түшүнүп, сырдашы болуңуздар. Чектен чыкпай дейт.